Дилдора Мырсалиеванын жаңы гана курулган үйүн тамын кечээ жердин ээсимин деген жаран бузуруп кетиптир. Эми үйдү башкадан жаптырууга туура келет дейт Мырсалиева. Мен ушу башталгандан бери ушу там жапышкан где-то 80-90 мен уже расход кылдым ушу там башына эле. Ушу 1 ай 2 ай болду ушу там полностью кылганыма. Ушу 100 000 эмесине дагы усталарга акчасын бере элекмин. Дилдора Мырсалиеванын айтымында Жиделик айылында жайгашкан бул 5 сотук жерди 2009-жылы сатып алышып, керектүү документтердин баарын алышкан. Мамлекеттик каттоо кызматы 1180 деген код менен каттоого алган дейт. Мына мен техпаспортум бар. 2019-жылы берилген. Ушу мен үйүм жок болгондо мага бермек беле ошону. Берет. Госрегистрден техпаспорт алгам. Мына үй кура бер деп архитектурадан разрешение алдым. Мырсалиевалардын үй бүлөсү учурда туугандардын үйүндө жашап жатышаарын айтышты. Эми ушул жаңы үйүн бүтүрүп көчүп келебиз деп турган экен. Дегени менен башка жарандардагы жер тилкеси боюнча мамлекеттик каттоо кызматынан берилген актты көрсөтүшүп, коркутууга алып жатышканын билдиришти. Кыргызстанда мыйзам иштейт, мен билем иштейт. Шуну карап беришин, мыйзам чегинде карап беришин суранам. Мен прокуратурага арыз жаздым. Керек болсо президентке барам. Мен до того шундай издеваться кылып атат булар. Мыйзам бар, Аллаям бар уларга. Тараптардын талашуусуна мамлекеттик каттоо кызматы күнөөлүү болуп калды. Анткени алар эки жаранга тең жерди каттап код берип коюшкан. Мырсалиеваларга 5 сотук жерди 2009-жылы 1180 номеру менен каттап берсе, 2011-жылы ушул эле жерди башка бир жаранга дагы 1459 деген номер менен каттап коюшкан. Кызыгы ошондогу Азиз Чүрөк Истанова эски картадагы жердин коддорун жаңысына көчүрүп жатканда Мырсалиевалардын жерине тиешелүү кодду жазууну унутуп калганын айтат. Көчүргөндө мына клетка бош калып калган. Ошол бош калып калгандагы анан кийинки келген код эми биз бардыгы эле кайсы район боюнча бир адам код койсо бардыгы эле эсинде калбайт да. Ошон үчүн анан наркы генпландан буга көчүргөндө клетка бош калып калганда кийинки генплангандан кийинки келген адамдын коду отуруп калат да. Бош калып турбайбы? Эми механизм бул жерде технический ошибка болот эми адам бардык жерде эле ошибка болбосо иш болот эле. Айтымдарында Мынтибистанова жердин номерун картага түшүрүүнү унутуп калат. Анын аркасынан эле Камил Эгемназаров аттуу башка адис жерге дароо 1459 деген жаңы код коюп, башка адамга каттап берген экен. Эгемназаров бул боюнча Нариман айыл өкмөтүнөн токтом чыгып, ошол документтердин негизинде акт түзүп бергенмин деп жооп кайтарууда. Специально кылып койсок майлы мындай. Мен деле мындай эже келгениңизди айттым го эже. Эже сиз келдиңиз, мен качып кетсем майлы сүйлөштүк мерде экинчи этажда эже. Кимге кирдик, начальниктерден бирөөгө кирдик. Эми Абдулатип айыл өкмөттөр ушунчалык айыл өкмөт ушу жерин контроль кылып чоңуз. Айыл өкмөттөн каттап туруш керек да, ушу берип аткандачы. Эми олордун майы бар, эми жерди биз бербесек, биз каттоочу орган неме кылабыз да. Бул эжеге эмне зарыл келди дейсиңер? Мага эмне зарыл келди? 3 жыл 4 жыл сотко каттадык, прокуратурага каттадык. Айланай. Мынтип башаламандык менен жумуш аткарган мамлекеттик каттоо кызматынын адистери эми жоопкерчиликтен коркуп жаткан сыяктуу. Биздин телетопко чай алып берели дегенге чейин сөздөрдү айтууга барышты. Накладкаңызды сразу эле мен прокуратура беришим. Мен болом да. Бирге отурсак али сүрөткө тартылып калабыз. Эми көңүл үчүн Эми кадырда көп эле бизди чагылдыра бербей салфинде. Эми бизди көп чагылдырбага деген Сотто каттоо кызматынын азыркы 2 адисин айыптуу деп таап, бирок 2009-жылда башталган бул маселени кароо мөөнөтү өттү дегендегизде булардын айыбын кыскартып койгон. Ал эми айыл өкмөтүнүн ошондогу башчысы менен жер адиси бул жер чуусу боюнча камалып чыкканы кабарланды. Азыркы айыл өкмөт жетекчи маселени чечүүгө кол кабыш кылам деп айтууда. Улар менен сүйлөшүп, экөөнү сүйлөштүрүп, аксакалдар менен айыл башчыларын озун барам жер адистер менен мыйзам чегинде экөөнү келиштирсек келишти. Болбосо биз дагы полный документтарды карап туруп, сот аркылуу чечилсе, бул эжеге жардам беребиз. Эми Мырсалиевалардын үй бүлөсү мамлекеттик каттоо кызматынын Кара Суу райондук бөлүмүнүн кызматкерлеринин үстүнөн арыз жазышат. Бул жагдай алдыда кандай чечим табаарын кабарлап турабыз. Нуржамал Баргыбаева, Азиз Самарбеков, 7 канал Ош.